Кара Суу районунда 31 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда 15 апрель күнү милицияга аял арыз менен кайрылган. Ал 5 жаштагы кызы уктоочу бөлмөсүнөн жоголуп кеткендигин айткан. Кыз таладан белгисиз адамдын унаасынан табылды. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам урдоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери боюнча кылмыш иши козголду. Учурда кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми кызга экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. Ноокенде жол кырсыгынан көз жумган аялдын туугандары тергөөчүгө кол салганын Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Ушул жылдын 25 мартында Ноокендеги жол курулушунда иштеп жаткан экскаватордун айдоочусунун артында өтүп бара жаткан 41 жаштагы тургунду тебелеп кеткен. Натыйжада ал алган жаратынан улам ошол жерде каза болуп калган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. 13 апрель күнү тергөөнүн жүрүшүндө шектүү 23 жаштагы тергөө тарабынан 48 саатка камакка алынган. 2 күндөн кийин 15 апрелде шектүүнүн башкарган чарасы каралып, Ноокен райондук соту үй камагына чыгарган деп айтылат маалыматта. Жабырлануучу тарап окуянын чоо жайын түшүнбөй тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук жаратканы айтылды. Бул боюнча бийлик өкүлүнө зордук зомбулук көрсөтүү беренеси менен катталып териштирүү башталды деп айтылат билдирүүдө. Чүй облусундагы Сыгата районундагы 2 айыл аймакта 11 гектар жер аянтын менчик укугун мыйзамсыз каттоо жана легалдаштыруу үчүн соттун чечимин бурмалоо, мамлекеттик органдардын ишин жасалмалоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жүргүзүлгөн тиешелүү иш-чаранын натыйжасында жер ресурстары кызматынын филиалынын мурдагы жетекчиси, ошондой эле жер мафиясынын уюштуруучулары кармалды. Алар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Банецкий лабораторияларын камтыган Интелмет жоопкерчилиги чектелген компаниясына 423 миллион сом айып салынды. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган компания атааңдаштык жөнүндөгү мыйзамды бузган. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ишкана өзгөчө кырдаал учурунда коронавирустун инфекцияга ПЧР тестирлөөгө жогорку баа койгондугун аныкташкан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев анын орун басары Максат Сазыкуловдун кармалышы боюнча комментарий берди. Айтымында укук коргоо органдарынын вице-мэрге карата суроолору бар, бирок ишке чекитти сот коёт. Сазыкулов менен транспорт жана коммуникация боюнча жооптуу орун басарым болчу. Укук коргоо органдарынын ага райондук акими болуп турган кезиндеги ишмердүүлүгү боюнча суроолору бар экен. Бул нерсе мен мэрликке келгенге чейин болгон. Акыркы чечимди сот чыгарат деп ойлойм, деди Жунушалиев. Эске салсак, Максат Сазыкулов кечээ күнү УКМК тарабынан кармалган. Ал мыйзамсыз баюу максатында жеке кызыкчылык үчүн тил табышып, коррупциялык схема уюштурууга айыпталууда.